Assalamu alaikum, берешен кыргыз элим. Сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Миңчинар айылынын тургуну эжебиздин 3 уулу майыптыгы бар. Экөөсү лечение алып жатат. Анан бирөөсү оор акыбалда жардамга муктаж болгон үчүн келип турабыз. 20 миң бир аз чогулган акча бар эди, ошону эжеге берип коелу. Анан кошумчалап кете турган нерсе, эже жакын күндөрү дагы Ташкентке барып лечение алып келиш керек. Ошого акча жагынан жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Тамчыдан көл куралат эмеспи? Колдон келишинче кайдыгер карабай ушул эжеге жардам берип коюңуздарды суранабыз. Балдарым ушул 3 балам лечение алат. Орукчан. Мына чоң балам Орозбаев Байыл 2007-жылы көрүлгөн. Бул кичинелигиден баштап ушу эпилепсия менен ооруйт. Кече жакында 7 жыл болду, судрук менен эмне болуп, инсулин алып, азыр ушул акыбалда түшүп калдыкчы. Эчтеке жебейт, тамак өзүбүз жедиребиз, памперси бардыгын өзүм эмне кыламын, баспай, тартышайып. Биз канча жылдан бери, ошол 5 жаштан бери алыстарда лечение алып келдик, эч кандай өзгөрүш болбоду. Балдарыма леченияга жардам беришке аракет кылыңыздар. Мындан тышкарыда 2 балам бар. Андан кийинкиси 2015-жылга балам бар, ол сүйлөбөйт. Онун диагнозун ЗПР деп коюшту, онда лечение кылып атамын. Андан кийинки балам 2009-жылгы, ол дагы сүйлөбөйт, ДСП ол дагычы. Ушу балдарыма кичине лечениясы акча каражат жеткизебейт, анан өзүм кыйналып атамын. Ушу балдарды караш кыйын экен. Ошого кичине жардам беришиңиздерди суранам. Ооба, биз Ташкентке барганда жаман кыйынчылык көп болду. Жолдо кетишибизде эле өзү кыйынчылыктар башталган. Бир машинени кира кылып барат экенбиз, 6 адамдын мессасыга төлөп барат экенбиз. Барганда жерде палаталар бош эмес. Зоргодон эптеп жайлаштык. Уякта врачтары жакшы экен, балдарым туура түшүндү. Сразу барышыбыз эле месталарды беришип, ошо уколдорду сайышып, уже реанимацияга ала турган акыбалда болуп калдык да бизчи. Сразу эле уяка алышты, бизди өзү көрсөтпөй эле сразу уколдорун сайышып, кичине өздөрү келтиришти. Анан биз бу жерден жерибизди саттык, уже муроебиз бар эди, аны да саттык. Эл дагы кичине жардам беришти. Ошентип кыйынчылыктар менен барып келдик уякачы. Паспортумду меге койдук, аптекага коюп, жакта 30 миң 40 миңче карыз алып келдим. Эртең келгенде алып келип беремин депчи. Кыйын эле карыз болдук, памперс жеткизе албайт экен биз жерде. Тамак аштардан кыйын экен у жердечи, балага берилсе өзүбүзгө берилбейт экен. Ошентип баланы кыйынчылыктар менен барып келдик. Жол дагы алыс экен у жерде. 6 саат, 7 сааттык жол жүрөт экенбиз. Эми мындай машиналар биз албайт экенчи, дамазда баланы жаткырып келдик да у жердечи. Бала отура албайт, жолдо сийип коет экен. Ошонун эмелери көп болду, кыйынчылыктар көп болду у жерде. Урматтуу кайрымдуу эл, ушу экрандагы реквизиттерге акча которушуңуздарды суранам. Алла сиздерден ыраазы болсун, рахмат.